Ошто жаңы өрт куткаруу бөлүгүнүн курулушу аяктады. Жаңы имарат менен бирге атайын техникалар жабдылып, өрт өчүрүүчү заманбап унаалар менен камсыздалган. Бул унаа Ошто бирөө гана. Өзгөчө кырдаал учурунда өз убагында жардам көрсөтүүгө бардык шарты бар. Техниканын бүгүнкү күндөгү өзгөчөлүгү негизинен бул техника 5 тонна суусу менен ошондой эле өзүнүн сыйымдуулугу ошол көк сыйымдуулугу 500 литр. Ошондой эле бул жердеги күжүрмөн эсеп отуруучу кабиналары өзүңөргө маалым болгондой бардыгы өздөрүнүн ошол заманбап техникалар менен камсыздалган. Буга чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында, Жалал Абад облусунун Сузак районунда жаңы өрт куткаруу станциялары түптөлгөн. Учурда Бишкек шаарында дагы бир заманбап өрт өчүрүүчү имараттын курулушу жүрүп жатат. Биз декабрь айында болсо Чолпон Ата шаарында ушундай болгон эле бөлүктү тапшырып, бүгүнкү күндө кызматкерлер иштеп атат. Ал жерде андан сырткары мына бул кийинки айда болсо Жалал Абадта, Сузакта дагы ушундай бөлүк ачылат. Ал эми Бишкек шаарында азыр курулуп атат. Аякта деген окутуу борбору менен чогуу бир чоң да, бияктага караганда, яны ал болсо жылдын ортосунда бүтөт дагы, аны да тапшырабыз. Өрт куткаруу бөлүмдөрүн куруу жана жабдуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Корея эл аралык кызматташтык агенттиги жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын, Кыргыз Республикасынын өрткө каршы жана куткаруу кызматынын потенциалын чыңдоо жана калктын коопсуздугун камсыздоо максатында ишке ашты. Долбоордун жалпы бюджети 6,9 миллион АКШ долларын түзөт. Роль станции очень важна. Станциянын орду абдан маанилүү. Өзгөчө кырдаал учурунда гана эмес, элге кырсык тууралуу маалымат берүүдө да. Өрт кырсыктары, климаттык кырсыктар көбөйгөндө станциянын жана өлкөнүн техникалык жактан бекемделиши абдан маанилүү. Анткени бул өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана элге кырсыкты алдын алууга, ага реакция кылуусуна жардам берет. По всей стране, чтобы помогать